Biz musulmanбыз, musulman balasыбыз. Biz қалағандай кийине бербейбиз. Қалаған сөздү сүйлөй бербейбиз. Bizdi жараткан Алла Таала кандай деп буйурса, ошого баш ийебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кайсы сөздү сүйлөгүлө десе, ал сөздү сүйлөйбүз. Кайсыны сүйлөбөгүлө зыян болот, шерменде болосун, эки дүнүйөң бузулат десе, аны биз сүйлөбөйбүз. Кийим кийинүү адебине токтосок, эң биринчи ислам талап кылганы таза кийим. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вастиябака фатаххир". Ey Muhammed, кийимиңди таза кармагын. Кирдиктен деле, зарадан деле, кандан деле, кайсы нерседен шарияттын көрсөткөн өкүмүнөн бир таза, кандай уурдап кийип алса, бул арам кийим болот. Бирөөнү алдап кийинип алса, арам кийим болот. Бирөөнүн кийим тартып алса, качанка чейин денесинде жармашып турса, ошого чейин күнөө жазыла берет. Уктаганда да күнөө жазыла берет, турганда да күнөө жазыла берет, басканда да күнөө жазыла берет. Таза кийим болсун деген, таза табылсын, таза акча менен табылсын. Экинчиден, ошо кийим өзү дагы таза болсун. Демек, көбүнчө туугандар зарадан сактанбай, туруп зара бошотуп, чачырандысы тийип, кийим туугандар шариятыбызда таза эмес, намазга жарабай турган болуп калат. Пайгамбарыбыз айткан: "Силер зарадан сактангыла, кийимиңерди, денеңерди сактагыла, анткени кабырдын азабынын көпчүлүгү да ушу зарадан сактанбагандыктан болот" дейт. Бул бир. Тазалык, ислам дини эң биринчи орунда тазалыкты койгон. Караңыздар, жер таза болсун дейбиз, кийим таза болсун дейбиз, дене таза болсун дейбиз. Анан акырында жүрөк таза болсун дейбиз. Намаздын шарттарына киргизип койгон. Ошондуктан кийим кийүүнүн адеби эң биринчи, арзан болсо дагы таза кийимди шариятыбыз буйруган. Экинчиден, бул Алла Тааланын бенделерине болгон неаматтардын бир неаматы. Кийим бул Алланын неаматы. Имандан кийин келе фарыз. Иман келтиргенден кийин келе фарыз. Исламда адам өзүнүн уяттуу жерин жашыруусу. Уяттуу жерлерин жашыруу бул фарыз. Исламдан кийин келе, имандан кийин келе биринчи фарыз болуп эсептелинет. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва тааля айтат: "Я бани Адам, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا". Ey адам балдары, biz силерге кийим түшүрдүк. Уяттуу жерлериңерди сактайт. Жана силердин көңүлүңөрдү көтөрөт. Кооздоносуңар кийим аркылуу. Мынакей кийим Алланын неаматы экен туугандар. Биз айыбызды жашырып турат экен. Ауратыбызды жашырып турат экен. Ысык сууктан жашырып турат экен, сактап турат экен. Мынакей азыр биз баарыбыз кийинип келдик. Бирок шарияттагы кийимдин өзүнүн талабы бар. Эркектерге өзүнчө, аялдарга өзүнчө туугандар. Кээ бир кийимдер эркекке болбойт, аялга болот. Бири-бирине окшошсо болбойт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам наалат айткан. Бул наалат жөнөкөй сөз эмес. Кайсы эркек аялдардын кийимин кийсе, кайсы аял эркектердин кийимин кийсе, наалат болсун деген туугандар. Муну бизден сактанышыбыз керек. Эркек бойдон калсын, аял бойдон калсын туугандар. Ислам кийим кийүүдө кийим деп, либас деп коет. Не деген? Жашырган нерсени кийим деп айтат. Кайсындай кийим денени жашырбаса, мындайча айтканда жука кийимдер дене көрүнүп турса, же дененин мүчөлөрү билинип турса, аны кийим деп атабайт. Ал кийим деп аталбайт туугандар. Ошондуктан биз кийимге бир маани беришибиз керек. Албетте, кандай түстө кийинсеңиз деле макул. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ак түс жагат эле. Ак түстү кийингиле деген. Илбасул баяд. Ак кийингиле деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат. Фа иннаха атхару ва атяб. Анткени бул тазараак, жагымдуураак. Билесиз, кир көтөрүмдүү түс өзүнчө болот. Ак кийимде мүмкүн 2-3 күндөн кийин эле дароо эле кичине кир болуп калса билинип калат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: "Ва каффину фиха маутакум". Мына ошо ак кийимде
өлүктөрүңөрдү кепиндегиле. Ак кийингиле, биз ак шейшеп менен бала төрөлгөндө күтүп алабыз. Ак кепин менен дүйнөдөн кайтканда узатабыз. Экөөнүн ортосу дагы ак болсун. Өлүктөрүңөрдү ак кепинге ороп узаткыла деп. Албетте, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кара селде тагынганы, жашыл кийим кийингени, кызылгыч күрөң кийим кийингени, бул бардыгы бар. Бардыгы уруксат туугандар. Бирок бир нерсени эстейли, эркектерге жибектин кийими болбойт. Алтын тагынган болбойт. Мойнуна тагынып алабы алтынды, шакек кылып тагынып алабы, саат кылып алабы, браслет кылып алабы. Эркектерге алтынды пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тыюу салган. Bunun көптөгөн данышмандыктары бар. Эркекке эркектигине да зыян. Пейилине да зыян. Текеберлигине да айтпай эле коюн. Ал эми аялдарга алтын уруксат. Аялдарга жибек уруксат. Биз жакшы маани беришибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет: "Иза истажадда таубан лабисаху яуман жумаа." Качан бир таза кийим, жаңы кийим тапса, пайгамбарыбыз жума күнү кийинет эле. Жума күнү кийинет эле. Демек, жума күнү кийимдин тазалыгына өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен. Өзүбүздүн ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, бир жумада бир жолу гусул кылгыла. Анткени мусулмандар жыйналат, мусулмандар топтолот, атыр себинип баргыла, гусул кылып баргыла, оозуңарды мисвак менен жууп баргыла, таза кийимиңерди кийип баргыла. Бул майрам. Мусулмандардын бир майрамы. Ошондо пайгамбарыбыз кандай бир жаңы кийим, же болбосо таза кийим тапса, буну жума күнү кийет эле дейт. Мусулман эмес адамдар жашайт дүйнөдө, билебиз. Алардын кийимине окшобой эле өзүбүздүн кийимдерибизди. Ман ташаббаха би каумин фахуа минху. Ким өзүн кайсы коомго окшотсо, алар ошодон деген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Bir hadisinde "Valeysa minna man tashabbaha bi gayrina." Bizden emez, kimde kim özün bizden başkaga okşatsa deydi. Biz uşunday musulmanlar uşunday kiyim giyinişimiz gerek. Sizge canınızda ötüp aratkan joçun adam sizge salam bersen mi, bermesen mi dep şektenbeş gerek. Şektenbey turgan dengelde giyim bolsun. Musulman beken, musulman emes, peşenengizge жазып koygan emes de sizde musulman dep. Giyimimizden biz ajırap durabız. Bul musulman turbayбы. Tanıbasa dağı assalamu aleykum dep. Kaysı buluttan bolsun, kaysı tüsten bolsun. Mına tuğandar, demek bizde İslam şariatımızda giyim giyinin adebi var tuğandar. Bizim paygambarımız ülgü bizge. İbadatta ile emez, jaşo tirikçilikte, жүрүш турушта, адеп ахлакта, кийинип чечинүүдө бардыгында пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үлгү, анда чырайлы үлгү бар, анда нур бар, анда бакыт бар, анда жакшылык бар, анда жөнөкөйлүк бар. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, кийим кийинүү адеби бул жөнөкөй эмес экен. Текеберлердин кийимин кийинбейле, кийим кийинип башкаларды акарат кылбайлы, башкаларды төмсөнсүп, мына мен ручкам мындай, менин шакегим, менин кийимим, менин тигиндей, жок туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким бу дүйнөдө текеберчилик, шухраттын кийимин кийгисе, Алла дагы кудум ошондой кийимди кыямат күнү кийгизип туруп дозокко таштайт деген туугандар. Бул жагынан биз этияттанышыбыз керек экен. Кийим кийгенде оң жак менен киет экенбиз. Оң жак менен. Мейли сиз майка кийесизби, мейли көйнөк кийесизби, шым кийесизби, биз мусулманбыз. Алла Таалага ар бир нерсени оң жагынан жагат. Тарактарсак дагы, кийим кийсек дагы, пут кийим кийсек дагы оң жак менен. Оң жак менен. Дуасы бар: "Алхамдулиллахиллади катани хада ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кувва." Biz duasını jattaylı. Ya Allah'a maktov olsun. Uşul giyimni manga giygizgendигине. Hiç kanday meni küçülmez. Allah özünün fazlı karamı, mehrimi menen manga jetkizip giygizip otat degендей. Çeçkenibizde sol jak menen çeçet ekenbiz. Duası da var: Bismillahi la ilahe illahu illahu. Mınaki çeçkende baş giyim çeçebizbi, put giyim çeçebizbi, naski çeçebizbi, kanday giyim çeçpeyli? Allah Teala'nı iste Bismillah dep çeçeyle. Bismillahillezî la ilahe illahu degen dua tuğandar. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarаңыз, köküröğüңөрдü çapqıla deydi. Köküröğüңörдü çapqıla.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажыга умрага барганда, ушу тавафты Каабаны 7 жолу айланганда истиба деп коет. Мына оң далы ачык болуш керек. Оң далды ачып туруп, мына жака коюп коет дагы 7 жолу тегеренебиз. Кийин тавафтын намазын окуганда далыңыз жабык болуш керек. Далыңызды ачык окусаңыз макру дейт алымдарыбыз. Намаз окуса макру деп бир далы. Ал эми көкүрөгүңүздү ачып алып жүрсөңүз, ичиңизди ачып алып жүрсөңүз, туган ислам дини уяттуулуктун дини. Ошондуктан көкүрөктү жапкыла деген. Ва дурраху алейк валау бишаукатин деген хадис бар. Ай, сен пүчүлө, көкүрөгүңдү пүчүлө. Bir tikenek bolsun dağı. Egerde sen topçu tappasan, egerde sen bir inel tappasan, egerde sen bir jip tappasan, zım tappasan, uşu bir tikeneğe tapsan, oşo menen dağı sen uş köküröğünü japkындап atat. Mınake, İslam dini kançalık uyattуулуктун dini ekenin biz özübüz baha berip oturabız tuğandar. Albatta, kiyimde akırkı gündörü, jaş baldarga olsun, çoң baldarga olsun, adamdardын сүрөттөрү көбөйүп кетти. Futbolistlerдин, Dağıqta bir ne de koyt sportsmenlerden, dağına mınau kulturistlerden, mınalardın bardığın süretleri, ruh hoca süretler bolsa bolat, jaratılıştın süreti bolsa bolat, makulu Kaaba'nın süreti bol kalağı, daraktın süreti, toğunun süreti, göldün süreti, bırak canavarların arıstandın süreti, digi, dağı kuştun süreti, adamdın süreti, bundayga bolboyt tuğandar, bundayga bolboyt. Мына ушул биздин жакныга биз өз кийимибиздин адептери. Ошондуктан ал урматтуу агай мусулман бир туугандар, дагы бир жолу айтканыбызда негизи чыпыйган кийим бул бизге зыян. Ошон үчүн мусулмандар дайыма кичине кененирээк кийим кийет. Бул дагы ошо биздеги адеп экен, биздин маданиятыбыз экен. Мына биздин туугандар ушул уяттуулугубузга алып бара турган нерсе экен. Кийим дагы жөнөкөй эмес туугандар. Жөнөкөй коомчулуктун арасында жүргөндө баш кийим менен жүрсүн, адепсиз болбосун дейт. Албетте үйүңүздө болуп калдыңыз, өзүңүз эле баш кийим чечип коюп беморал жүрө бересиз. Бирок кайерде коомчулукта болсо, баш кийим менен мейли кыргыз калпагын кийсин, өзбек топусун кийсин, да башка кандай баш кийими болсун кийсин, ар бир улуттун өзүнүн баш кийимдери бар туугандар. Ошон үчүн иншалла мыналарга биз жакшы көңүл бурушубуз керек. Эми ушул бүгүнкү жуманын эле темабызды улантуусунда туугандар, Süylö adebine öteylü. Til kiçinekey nerse, bırak günösü jaman çoğda. Özü kiçinekey bolğonu menen günösü öte çoğ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar soraganda, Peygamber özü aytkan bir jolu, men sizlerge tolluk dindin biri, kaymağın aytayın mı? Bir kıska bir söz menen aytayın mı? Ova dedele, tilin çıkarıp, Kolu menen karmap aytdı. Uşunu karmagın dedi. Uşunu karmagın dedi mınake. Sahabalardan birisi suradı. Ya Resulullah, niye biz uşu tilibizge, süylөгөнүбүзгө dagı karmalabızbı? Allah Taala uşuga karmap esep kitebini alav dediler. Sen kандай adamsın? Enең sen kayılasın. Dozoko en köp adamды түрте turgan, düşüre turgan bul til bolat dedi. Dozoko en köp düşüre turgan, adamды en köp düşüre turgan, түрте turgan bul til bolat dedi. Til tuğandar, ушундай бүткүл дүйнөнүн бардык чаян, жылан, эмне деген уулуу заттар бар. Бардыгын топтосоңуз тилдин уусуна жетпейт. Тил ушундай таттуу, бүткүл дүйнөдөгү бардык таттуулукту топтосоңуз торт болобу, бал болобу, эмне деген таттуулук, тилдин таттуулугуна жетпейт. Түбөлүктү бейишке ээкыла тургандагы эң көп себеби орду тил. Түбөлүктү дозокко түшүрүп кое тургандагы эң көп орду бул тил туугандар. Ошондуктан шариятыбыз унчукпаган адамды мактаган. Таза шариятыбыз унчукпаганга кызыктырган. Зарылчылык болуп калды, акыйкатты сүйлө болду. Болбосо бул саңа душман, bundan өткөн саңа душман жок. Tilden ötkön özüne sana düşman yok. Man samata nece? Kim unçukmaya koydu bu? İyigilik taptı. Kutuldu. Baktılı oldu. Peygamberimiz aytadi, oşonduktan aytadi, unçukpay koyu altın. Biroq albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan.
Жаман сөздү сүйлөгөндөн көрөк унчукпай койгон жакшы. Унчукпай койгондон көрөк жакшы сөздү сүйлөгөн жакшы. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allah ahiretke iman keltirse, süylöse jакшы сөздү сүйлөсүн. Болбосо унчукпай эле тилин тартсын дейт. Тилдей талкалаган аламдагы нерсе жок. Bir низдүү же bir курч нерсе тилдей талкалай албайт. Анын жаракаты оңолусу бар. Тил берген жаракаттын оңолусу бүтөлбөйт ал. Тил талкалагандай аламды эч ким талкалаган жок. Ошондуктан ислам дини тилге көңүл буруп, тилди немат деп дагы айтты. Тил башыңа алып келген азап дагы бул. Зарылчылыксыз ашыкча сүйлөө өзү болбойт деди. Ма ялфилду мин каулин, кандай гана сөздү адам лафз сүйлөбөсүн илля ладай ракиб, периште турат көзөмөлдөгү жазып турган. Ар бир сөз жазылат экен. Кулу линнаси хусна, кулу линнаси хусна. Алла Таала айтат адамдарга кооз, чырайлуу сөздү гана сүйлөгүлө. Ал адамды линнас деди. Мусулмандарга эле деген жок. Мусулман эмеспи? Сенин досуңбу? Душманыңбы? Көрө аласыңбы? Көрө албайсыңбы? Хусна, чырайлуу сөздү гана сүйлөгөнгө биз буйрулганбыз, туугандар. Караңыз. Чырайлуу сөздү гана сүйлөнгөнгө буйрулганбыз. Кандай кимдин тилинен жакшы сөз чыкса, Алланын тофиги деп билсин. Алла субхана ва тааланын хидаяты, туура жолго салуусу кимдин тилинен жакшы сөз чыккан болсо. Ошондуктан сүйлөгөндүн адебине токтосок, урматтуу туугандар, зарылчылыксыз сүйлөбөй эле коюш керек экен да. Ойлонуп туруп, далил менен сүйлөш керек. Бирөөгө жала жабаардан мурда, калпайтаардан мурда, ушактагандан мурда ойлонуп туруп, мен буга жооп берем сөзүмө, кандай болот экен? Агайын мусулман бир туугандар, керексиз сөздөн сактаныш керек. Min husnul islamil mar'u terkuhu la yanihi. Мусулман адамдын чырайлуулугу качан? Керексиз сөздү таштоодо. Керексиз сөздү таштамайынча, ким тилин сактаса туугандар, иманын сактай алат. Тилин сактай алган иманын сактай алат. Дүнүйөсүн сактай алат. Абирин сактай алат. Ахиретин сактай алат. Тилин сактай албаган иманын да сактай албайт туугандар. Ошондуктан тилге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө көңүл буруп айтып атат. Эки жагыңардын, кимде ким эки жагынын ортосу, эки санынын ортосун сактаганга кепилдик бере турган болсо, мына мен ал үчүн бейиштин кепилдигин берем дейт. Ал үчүн бейиштин кепилдигин берем дейт. Эки жактын ортосу сөөгү жок тил, Кудай берип тур деп эле ура сүйлөй бериш болбойт экен да. Себеп бунун зыяны бизге дүйнөдө да ахиретте да тиет экен да. Сөз сүйлөгөндө улуулардан баштоо, ислам шариаты ушундай. Бардыгы турат, жаштар турат, аксакалдар турат. Токто, сен адебиң барбы? Өзү кичине бир акыл эстеген сенде кичине барбы? Алла бергенде барып элең ошондо. Бөлүп бергенде. Же жок болең дегенде. Улуулардан башта эле. Улуулар сүйлөсүн, Алла жаштар да сүйлөсүнчү десе, алардан уруксат алып, адеп менен мына ислам дини. Ата-энеден алдын эле да сүйлөгөндөр бар. Аларды сүйлөтө койбойт. Токто, биринчи буяктан бери сүйлөсүн, оюн айтсын. Же болбосо сага уруксат берсин, же сен уруксат ал, анан сүйлө. Жокпу, унчукпа. Сөз сүйлөгөндө көңүл буруу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ата-энебиз курбан болсун туугандар. Эгерде бирөө чакырса, сүйлөгөнгө мынтип эле моюнун буруп койбойт эле да. Толук денеси менен, толук көңүл буруп сөзүн угат эле. Мына биздин кемчилдигибиз. Укпай эле койду да, эмнени айтып атасың? Кызыктырбай, теке берден да. Мына ке туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхи тез сүйлөбөш керек. Түшүндүрө. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сөз сүйлөгөндө, сахабалар айтат, сөзүнүн тамгасын санаган сакта болот эле дейт.
Сөздөрдүн тамгасын санасак да болот эле дейт. Кээ бир мүшкүл, кыйын, маанилүү сөз болсо пайгамбарыбыз 3 жолу кайталайт эле. 3 жолу кайталайт эле. Эмне үчүн? Толук түшүнсүн. Акылына, жүрөгүнө толук отурсун. 3 жолу кайталап, дана ыктымалы, шеги, күмөнү жок сүйлөйт эле. Пайгамбар Алла субханаху, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: Алла Таала 3 нерсени жактырбайт. Бири кыйл кал. Айткан экен, деген экен, имиш, ушундай дептир го. Буларды Алла субханаху ва таалага жакпаган нерсе ушу экен. Сиз сүйлөсөңүз далил, анык сүйлөңүз. Мен көрдүм, мен уктум. Мына өз кулагым менен, өз көзүм менен ушул жерде деп. Жокпу, бирөө айткан экен деп кабар тарката бербеш керек. Мен сиздерге бир айтайын. Жакшы кабарды аныктабастан туруп таркатсаңыз эчтеке эмес. Жаман кабарды аныктабастан туруп тарката турган болсоңуз, сизге дагы зыян, тигиге да зыян. Шариятыбыз буга тыюу салат. Мисалы, бир угуп калдыңыз, бала бир машина бир тебелеп кетти dedi. Паланчанын баласы. Кабар берип үрдүңүз, паланчанын баласы машина тебелеп кетти деп. Тигинин атасы жүрөгү кармап калды. Апасынын жүрөгүн кармап калды. Болгон бир эле бала эле. Караса машина, баланы тебелеп бери, итти тебелеп кеттир. Ит экен, адашып калыппыз деп чекти, эки адамды жараксыз кылып койдуңуз да. Эки адамдын жүрөгүн жараксыз кылып койдуңуз. Аныктабастан, тактабастан туруп. Кудум ушундай эле бирөө мындай деген экен деп. Ошол күү менен барып айтып койдуңуз, тиги менен уруша кетти да бычак сайыша кетти. Сураштырып келсе андай деген эмес. Биз аягын, акыбетін ойлобостон туруп ушу сүйлөгөнгө адат кылып алдык да туугандар. Ушунун кесепетин башыбызга тартып атабыз да. Ошон үчүн сүйлөө адебинде кандай гана кабар алып келбесин адам, тактагыла деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тактагыла деген. Гыйбат кылбагыла, гыйбат кылуу, ла якта баадухум баада. Гыйбат кылуу бул мусулман адамдын, бир тууганыңдын өлүп калган этинен жегенге барабар. Биз өзү итти жебейбиз. Өлүп калган итти ким жесин? Ал эми адам өлүп калса аны ким жейт? Мусулман болсочу. Ушакты Алла Таала ушуга теңдеген. Урматтуу агай мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээде сүйлөгөндө колун кыймылдатат эле. Бирок дайыма эле баштан аягына чейин эле ура деп колдорун андай кыймылдатпайт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам колун кыймылдатканда сөөмөйү менен көрсөтпөйт эле. Мындай кылбайт эле. Алаканы менен. Бардык алаканы менен. Келиңиздер, ушу ишти кылайлы. Же болбосо бул жака барайлы. Кой биз сабыр кылгыла деп. Мындай нерселерден ишарат анча-мынча кылат эле. Бирок кандай манжалам, сөөмөйлөп мындай кылбайт эле. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үлгүлөрү. Таңгала турган бир кабар угуп калса, Аллаху акбар, субханаллах деген сөздү айтат эле. Бир жол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Умар разияллаху анху угуп калды да, пайгамбарыбыз аялдарына, жубайларына талак бериптир деп. Пайгамбарыбыз Умар разияллаху анхунун карындаштары, кыздары бар. Анан бияктан кабар жетип калгандан кийин пайгамбарыбызга барып айтты. Я Расулаллах, о Аллахнын элчиси, сиз аялдарыңызга талак бердиңизби деди. Пайгамбарыбыз айтты. Жок, ким айтты деди. Аллаху акбар. Таң калгандан караңыз, сөздү таркатып жүргенин кара адамдары. Деп таң калгандан Аллаху акбар деп такбир айтты. Демек, бир таң кала турган нерсе болуп калса, ушундай болуп калса, субханаллах, Аллаху акбар деп сөз сүйлөгөндүн адебине бул да кирет экен туугандар. Албетте, Кур'ан Каримде билесиздер, ислам дини Алладан өткөн чынчыл жок. Ва ман ахдасу миналлахи хадиса. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ас-садиq, ал-масдуq. Пайгамбарыбыз чынчылдыгы, пайгамбарчылык берилгенге чейин деле ас-садиqul амин деген лакабы бар эле. Бардык ушу Меккедеги мушриктер чынчыл, аманаткөй, өмүрүндө бирөөнү алдаган эмес. Өмүрүндө бирөөнү алдаган эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кур'ан Каримдин өкүмүн караңыз. Я айюхаллазина аману قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. İman keltirgендер. Allah'ın bar bir ekende iman keltirgендер. Сүйлөсөңөр, туура сөз сүйлөгүлө.
Tuğra söz söylөгülө, Allah amalыңарды оңдойт, günөөңөрдү кечирет дейт. Мынакей, ла'натуллахи алал кадибин деген Кур'анда жария кылды Алла Таала. Өкүм жалган сүйлөгөндөргө Алланын налаты болсун деп тургандар. Урматтуу ай мусулман бир тугандар. Бүгүн биз тилибизди контроль кылбай калдык. Тилибизди ушундай кой бердик эркиндикке. Ким каалаганын каерде кандай сүйлөсө сүйлөйт. Жок тугандар. Бул жакшылыкка алып келбейт. Бул бакытка жеткирбейт. Бул ынтымак элдин биримдүүлүгүн, ынтымагын эч качан түзбөйт тугандар. Ошондуктан биз мына ал жерде эстешибиз керек. Ар бир сөз сүйлөгөндө коомчулукка, мусулмандардын ортосун ажыратып койбойбу? Экинчиси, фасык адамды мактабаңыз дейт. Бузук адамды мактабаңыз. Алла субханаху ва таала жакпайт. Андан кийин сөз сүйлөгөндө дагы орой болуп, башка бирөөнү кордоп сөз сүйлөбөңүз дейт. Бизде караңызчы, канча сүйлөө маданиятында биз арттабыз. Канча сүйлөө маданиятта шариятыбыздын талабы кандай нерсе? Ушундай деп айтат, сөздү үстөн таштабай, үстүдөн таштабай, астынан сунуш кылгын дейт. Мындай кылса болобу? Ушундай кыла аласызбы? Ушундай кылып койсоңуз жакшы болмок эле. Пайдалуу болот эле мындай. Сөздү үстүнөн. Бир сөздү деле эки түрлүү сунуштаса болот экен да. Үстүнөн дагы, анан төмөн жагынан да сунуштап. Мындай кылса кандай деп. Мына биз ушу үйрөнө турган нерсе экен тугандар, мыналардын бардыгы. Булардын бардыгы үйрөнө турган нерсе экен тугандар.